Созак райондук электр тармактар ишканасы быйыл 2 бригадалык унаа менен камсыз болду. Аны мекемеде 17 жылдан бери кызмат кылган Талай Абдуллаев айдайт. Айтымында бул убакыт аралыгында автопарк жаңыланган эмес, эскилиги жеткен унаалар калкка кызмат көрсөтүүдө кыйынчылык жаратчу. Биздин техникалар эски болчу. Көпкө эмне кылбайт, тетиктер эски. Азыр Кудайга шүгүр жакшы. Биринчи келгенде ушундай эле машина айдап кеткен. Өзгөчөлүгү бунда как иномаркага окшоп көп жери өзгөрүлгөн. Удобный айдаганга өтө ыңгайлуу. Бул бригадный. Биз ошо аварийный, бир жерде авария болуп калса ошо коробуз. Командировкаларга чыгабыз эки жака. Ошо аварийный көбүнчө бул машина. Электр тармактар ишканасына жалпы 29 жаңы атайын техника тапшырылды. Жыл аягына чейин энергетиктерге дагы бригадалык унаалар, экскаватор, автоманипуляторлар тапшырылат. 359 миллион сомго жалпы 76 атайын жаңы техника сатып алуу пландалган. Бул насыя же карыз эмес. Улуттук электр тармактар ишканасынын өздүк каражаты. Буга акыркы жылдары жүргүзүлүп жаткан реформа шарт түздү. Быйыл эле апрелде 32 миллион сомго экскаваторларды жана бригадалык атайын автоунааларды тапшырганбыз. Сиздер жалпысынан 176,8 миллион сомго 46 атайын техникага ээ болдуңуздар. 28 бригадалык машина, 9 экскаватор, 9 көтөргүч техника. Жылдын аягына чейин дагы 24 техника алабыз деп камданып жатасыздар. Кыргызстан өзүнүн каражатына, мына энергетиктер өзүңүздөр алып атасыздар. Бир да сом кредиттик каражат албай туруп. Мамлекет өзүнүн каражатына техникаларды ала баштаганы бул өнүгүү жолундагы биздин туура багыттарыбыз экенин далилдейт. Реформанын алкагында электр бөлүштүрүүчү компаниялар бириктирилген. Жабдуулар, чубалгылар баарынын эскилиги жеткендиктен жогорку чыңалууларга чыдабай калгандыгын энергетика министри белгиледи. Мындан улам президент маселени чечүү үчүн адегенде энергетиктерге шарт түзүп берүү милдетин койгон. Быйыл ошол болгон мындайча айтканда майда чүйдө арткан акчаларыбыздын баарын ушул техникага жумшайлы деген пландарыбыз бар да. Болгон кирешебизди ушунтип кайсы жака жумшасак, трансформатор сатып алабыз, май сатып алабызбы, же провод сатып алсак да, ушинтип машина сатып алсак да, биздин кардарлар эл болуп аткандай эл билиш керек. Мындай ошол биз тариф көтөрүп, биз ошончо кошумча акча төлөп аткан акчабыз энергия системада каяка кетип атат. Техникалар татаал рельефке жана климаттык катаал шартта иштөөгө ыңгайлаштырылган. Энергетиктердин кызмат көрсөтүүсү үчүн зарыл жабдуулар менен толук жабдылган. Бүгүнкү техникалардын суммасы 119 миллионду түздү. Бул деген сөз бригадалык машинабыз 17 бригадалык машина, андан сырткары экскаватор 9 экскаваторубуз тапшырылды. Жалпы 26 штук техника тапшырылды. Ар бирин айта турган болсок, экскаваторлорубуз 3,5 миллион сомдон турат, ал эми бригадалык машиналарыбыз 4,8 миллион сомдон турат. 359 миллион сомдук техникалар тапшырабыз буюрса быйылкы жылкыга. Адистештирилген техникалар энергетика тармагындагы кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, электр менен камсыздоонун коопсуздугун жана шенимдүүлүгүн жакшыртат. Бактыгүл Султанбек кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.